Сіздердің оқу жайыңыздар ең жақсы жөнелгені баштап чогулуп отурасыздар. Себеби мекенди коргоо, мамлекетти сактоо бул ар бир ата уулдун милдети экендигин жакшы билесиздер. Мына кечеги болгон Баткенде болуп өткөн өтө чоң кайгылуу окуяларда мамлекетибиздин ар бир метр жерди сактап калуу үчүн биздин канчалаган жаш баатыр балдарыбыз курбан болду. Чек ара кызматынан 42 балабыз окушту. Коргоо министрлигинен бирөө, ички иштер министрлигинен 5-өө, өзгөчө кырдаалар министрлигинен бирөө окушту. Ошентип 49 биздин жаш жоокерлерибиз окутушту. Ал балдарыбыздын бардыгы жаш болгон. Эң жашы 19 жаштагы бала болгон. Эң 19-20-25 жаштагы жаш балдар болгон. Мен ар дайым Баткенди эстегенде ушундай жүйүнүм бошоп кетет. Себеби дегенде мен ошолордун арасында жүрүп, ошолорду көрүп, ошолорду билип, алар менен чогуу ушундай кайгылуу күндөрдү башыбыздан бир өткөргөнүбүз үчүн ушундай бир аз ошол эсиме түшүп кетет. Ошондуктан, урматтуу туугандар, биз мамлекетибизди коргоого милдеттүүбүз. Мына силердин окуу жайыңар эң жакшы жөнөмдөрдү баштап, ошол окуяларды эстеп, ошондо курман болгон балдарыбызды эстеп, ошолордун ата-энелерин эстеп, ошол жердеги биздин мына кыйналып кысталып жашаган адамдарды эстеп, жардам берүүгө аракет кылганыңар бул эң чоң жакшы жөнөмдө жана жакшы маселе. Себеби биз мамлекетибизде ата-бабаларыбыз, ушуга чейинки улуу муундарыбыз кашыкканы калганча коргоп, сактап келип биздин колубузга өткүзүп берди. Мындан ары биз, урматтуу туугандар, ар бирибиз ошол мамлекетибизди көзүбүздүн карайгындай сактап, кийинки муундарга өткөрүп берүү биздин негизги милдетибиз болуп эсептелет. Жана ошол милдетибизди биз так даана өз ордун аткарууга милдеттүүбүз деп билебиз. Өзүңүздөр жакшы билгендей, урматтуу президентибиз, мамлекетибиздин башчысы, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы Садыр Нуркожоевич Жапаров ушул окуя болгондон кийин бизге койгон тапшырмалардын негизинде биз мамлекетибизге кирип келген, мамлекетибиздин 15 жеринен жөн эле кирип келбестен чоң аскердик оор техникалар менен мамлекетибиздин чек арасын 15 жерден бузуп кирген душмандарды артка кайтарып, мамлекетибиздин жерини сактап калдык. Ошол окуяда, 3 күндүк окуяда биздин 49 жоокерибиз каза болду. Балдарыбыз бир да метр артка чегинген жок. Балдарыбыз өзүн мамлекетти сакташ үчүн бардык күч аракетин жумшашты. Эгерде балдарыбыз коркоктук кылып качканда, балдарыбыз чек араны таштап качканда, же кирип келген душманды артка кайтарбаганда, бүгүнкү күндө мамлекетибиздин бир чекеси, бир бөлүгү кемтик болуп турган. Ал эми азыр баары мамлекетибиз толук, бирок балдарыбыздан айрылды. Бул балдарыбыз баатырларча курман болду. Мамлекет бул балдарды эч качан эстен чыгарбайт. Мамлекеттин тарыхында бул балдарыбыздын аты жөнү алтын тамгалар менен ар дайым сакталып калат. Жана биздин мына кийинки муундар ушулардан үлгү алышат. Жаш ошол 49 баланын 30дан ашыгы бойдок балдар болгон болот. Үйлөнөлү, али үйлөнөлү, али үйлө кур деп, мен мамлекетин коргойм деген жалындуу жүрөктөр менен мамлекетти коргоп кетишти. Ошол балдардын бардыгына биздин коомчулугубуз жардам берип, бүгүнкү күндө ар бир үй бүлөгө квартираларды алып бердик. Артта калган ата-энелери, бир туугандары аз да болсо кичине жардам болсун. Кээ бирлеринин бала чакалары бар, жардам болсун негизинде. Андан сырткары жарадар болгондорго, оо жарадар болгондорго мамлекет тарабынан акчалар каралды, жаналарды биз бердик. Андан сырткары көптөгөн каза болгон балдарга, аларга дагы мамлекет тарабынан көптөгөн жардамдар берилди. Бул жардамдар аларды сактап кала албайт. Бирок артында калган тууган журттарына бир аз болсо да жардам болсун деген максатта. Урматтуу эл журт, урматтуу жаштар, мына бул жерде залдын 90% жаштар отурасыңар. Силер ушул нерселерди эч качан эстен чыгарбагыла. Чыгармачыл адамдар отурасыңар. Чыгармаларыңарды түзгүлө, чыгармаларыңарды ушул жака багыттагыла. Элибиздин патриоттуулук сезимдерин козгогула. Мындан ары дагы мамлекетти коргош керек болот.
Мындан ары дагы жерибизди коргош керек болот. Жерибиз, мамлекетибиз ар дайым ушул дүйнөдө өзгөрүү болуп турганда коркунучта турабыз. Себеби көптөгөн мамлекеттер өзүнүн жерин кеңейткиси келет. Көптөгөн мамлекеттер өздөрүнүн карталарын чоңойткусу келет. Биз ошолордун арасында Кыргыз деген мамлекетти ар дайым сактап калууга милдеттүүбүз. Демек ошого бирибиз курал менен салым кошобуз, бирибиз акыл менен салым кошобуз, бирибиз баатырдык жүрөк менен салым кошобуз, бирибиз сиздерге окшогон чыгармачылар өздөрүнүн чыгармалары менен салым кошобуз. Ошондуктан урматтуу туугандар, урматтуу эл журт, мен ушул баткендик туугандарга дагы бир жолу таазим этемин. Көптөгөн биздин баткендик жердештерибиз, туугандарыбыз үй жок, жайы жок, үйлөр өрттөнүп, мал жаны жок, ушул талаалап ар жерде жүрүшөт. Ушуларга жардам берүүнү биз күчөтүшүбүз керек. Жерлерде эл бар бирибиз күчөтүшүбүз керек. Кандай колубуздан келген жардамды баарын беришибиз керек. Ушунун үстүндө көптөгөн жумуштар аткарылып атат, мындан да ары аткарылат. Сиздер жакшы жөрөмдөө кылып мына бүгүн 4 үй бүлөнү чакырган экенсиздер. Ошолорго биз дагы өзүбүздүн комитет тараптан бир аз жардам берейин деген максатта